Салам достор, биз мурдакы сабакта перемещение деген инструмент менен таанышканбыз. Ал эми бул сабакта выделение деген инструмент менен таанышабыз. Выделение деген инструменттин өзүнүн бул 3 түрү бар. Бүгүн биз прямоугольная область дегени менен иштейбиз. Бул жерде астында дагы 2 түрү бар, бирок алар менен дагы кийинки сабактарда таанышабыз. Выделение деген бул өзү кандай инструмент деп сурап атсаңыздар, бул картинкадан ар кандай жерди ар кандай кылып бөлүп алып, биз бөлүп алган жерибиз менен иштей турчу инструмент. Мисалы, мындай кылып бөлүп алабыз. Жана ушул бөлүп алган жерибиздин ичи менен иштеш үчүн биз кистти тандайбыз. Кистти кичине кичирейтип алабыз жана мышканын клавишасын кой бербей туруп, ары бери жылдырсак, биз бөлүп алган жердин ичинен чыкпайт. Биз бөлүп алган жердин эле ичи менен иштейбиз. Биз бүгүн прямоугольная область дегенди көрөбүз. Мисалы, ошол жерин тамдасаңыздар, мындай кылып тамдап алабыз инструмент. Анан ары бери мышканы кармап туруп, кой бербей жылдырсак, ары бери каалаган жерибизге алып барып алсак болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, горизонтальный жана вертикальный линиялар дагы чыгып атат. Ошолор аркылуу түздөп алсак болот. Ctrl-G командасын тамдап жаңы слой создавать этебиз. Жана арткы слойду ката турабыз дагы. Ctrl-ды басып туруп, бөлүп алган жерибизди монтип жылдырсак болот. Кесип алсак болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, аркасы пустой болуп калат. Отмена кылабыз. Ушул эле выделение деген инструментибиздин панелдери бар. Бул биринчиси основною, өзүнүн ар кайсы жерден выделение кылып алсак болот. Бул өзүнүн сиздер иштей баштаганда эле ушундай болуп турат, основной турганы. Ал эми экинчиси болсо, бул бөлүнгөн жерге дагы жаңы кошуп выделение кыла турчу инструмент. Мындай кылып тигиге кошуп кетсек болот. Бөлүнгөн жерге дагы кошобуз. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул бөлүнгөн жерди тескерисинче артка жылдыруу, артка тартабыз, минтип кайра кыскартып кете берсек болот. Ал эми төртүнчүсү болсо, бул инструмент бөлүнгөн жерди эле сохранить кылып кое турчу инструмент. Мына өзүңүз көргөндөй, мындай кылып бөлөбүз. Бөлүнгөн жерлер эле калып калат. Көрдүңүздөрбү? Ушундай кылабыз. Ал эми растушевка деген бул жерде инструмент бар. Мисалы, растушевканы 50-ге коюп коелу дедик. Выделить кылабыз. Слойду жашырабыз, анан мындай кылып четтерин кооз кылып бөлүп берип коет. Бул растушевка деген инструмент. Бөлүп алган жерди отмена кылыш үчүн мышканын оң кнопкасын басып, отмена выделение дегенди басып коебуз. Эгерде мындай кылып ар кандай кылып чийип алып кетире албай калсаңыздар. Кийинки инструмент бул стиль. Азыр бул обычный деп турат. Биз заданный пропорция дегенди тамдасак, биз жылдырган жерге эле, капталдарга жылып кетпей, биз тарткан жерге эле жылып берет. Өзүңүздөр көрдүңөр. Адеми заданный размер дегенин бассак, бул бир эле размерде болот. Ар кайсы жерге коюп алсак болот, бирок аны чоңойтуп кичирейте албайбыз. Бүгүн сиздер менен биз выделение аттуу инструмент менен тааныштык. Ал эми кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.